кызматкерлерин чакыртып, ошол жерде өздөрүн көрсөтүп, мындайча айтканда, ошол адам башка болбогонго аракет жасаш керек. Мына ошонун астында бул өзгөчө кырдаалдар киргизилди. Эми Кудай сактасын, бүгүнкү күндө умрадан келген адамдардын саны ошол бир самолетто келген бизге Жалал Абад областына 51 адам болуп атат. Анын бардыгы бүгүнкү күндө обсервацияга жаткызылды. Мындайча айтканда, көзөмөлдөө больницаларына жаткырылды толугу менен. Ал эми андан сырткары булар контактка чыккан 1122 адам булар келгенден, умрадан келгенден кийин комшу колоң, туган тушкандары менен жакын болгон. Вот ошолор 1100дөрдү гана биз ошо айылды үйлөрүндө азыркы күндө каралып атат. Бирок бүгүн штабта дагы карадык, аны дагы 2 категорияга бөлсөк деп. Биринчи категориясы анын жакын туугандары, бул бирге бир үйдө жашаган баласы, ушундай жакын туугандары. Ал эми экинчи категорияда алысыраак туугандар. Бир жолу келип, учурашып, контакт кылып, сүйлөшүп кеткен. Жакын туугандарын дагы мен ойлойм, биз ойлоп атабыз, азыркы күндө бир сыйра карап чыгып, биз обсерваториялар обсервация толугу менен бизде толук кандуу шарттар түзүлгөндөн кийин ал жака алып барабыз, бүгүнкү күндөн алып барабыз деген ойдобуз. Мына кыскача ушул жумуштун астында азыр иш кетип атат. Эл өзүн эч паника калтырбашыбыз керек эч качан. Бул ооруну азыр биздин медиктер дагы маалымат берет, кандай кооптуулугу бар экенин бүгүнкү күндө. Анан ошол эле кезде биз канча адам мындан айыккандар боюнча да маалымат берет. Эч качан адамда биз эл бардыгыбыз биргеликте аракет кылсак гана биз жеңе алабыз бул нерсени. Бардыгы биздин саламаттык сактоо кызматкерлери койгон талаптардын бардыгын толук канды аткарышыбыз керек. Ошол эле ишкерлерибиз бааны көтөрбөшүнүн аракетин жасаш керек. Бизде азыр областтык деңгээлде 2 штаб иштеп жатат. Бириси ошол ооруну жокко чыгаруу боюнча штаб, жана бириси бул ошол азык-түлүк продукцияларын баасын көтөрүп кетпеш үчүн ошол штаб 2 штаб ишин жүргүзүп атат. Мына азыр өкмөттүк штабта дагы катышып келдик. Ал жерде дагы ушул маселелер коюлду. Бүгүндөн баштап уже өкмөттүн дагы кошумча токтому чыкты. Бүт баягы оюн зоок, көп эле чогулган баягы түнкү клубтар бардыгы толугу менен жабылат. Той өткөргөн жерлер да жабылат. Жергиликтүү бийликтер бүгүндөн баштап ошол үйлөрдө өткөргөн баягы той тамашаларды жана баягы эгер жаназа болсо, конечно, барыш керек, бирок анда дагы өзүнүн чектөөсү менен туган тушкандары менен гана чакырып жаназаны өткөрөт. Ал эми жылдык жана башка окшогондорго бардыгына элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чектөө киргизгенге аракет жасайбыз. Кыскача маалымат ушул. Анан сурооңуздар болсо, биз бардыгы ушул тиешелүү кызматтар азыр келип отурушат, жооп бергенге даярбыз. Кечиресиз, мен да сурадым, 51 адамды атпайсызбы? Булар кайсыл күнү келишкен? Негизиде кайсыл рейсте келген? Анан бардыгы такталдыбы? Бардыгы азыр областтык ооруканада кайсыл жерде? Бүгүнкү күндө мондай бул бизге списокты ошол жакта берди, кимдер келгендиги боюнча. 51 адам өзү самолетто 51ден көп болгон, эми областтарга бөлүнүп кеткен. Биз өзүбүздүн областка гана жооп берип атабыз, 51 адам деп. Ал 51 адамдын списогун, телефон номерлеринен бери бизге берилип, азыр ар бир райондук өзүнүн жерине жаткырылды. Мисалы Алабукага, Нокендики Кочкор атага, Базар Коргондуку өзүнө, Жалал Абад шаарыныкы, азыр Жалал Абад шаарындагы немеге, ал эми Сузактагы 36-чы лицейге, эң көп Сузак районунун уулу, алар 36-чы лицейге жаткырылды. Анан ушул умрадан келгендер ажы той өткөрүптүр деген дагы баягы элде ар кандай пикир болуп атат да. Ушундай ажы той өткөрүлгөн эмес бекен, ошону дагы маани берилди. Эгер ажы той өткөрүп калса, бул дагы бир кооптуулук чыгарат. Эми бизде билесиздер да, ушундай умрага же ажыга барганда сөз той кылбаса дагы, алар келгенден кийин сөзсүз аны жоктоп келет, учурашканы келет. Сендей болуп эме болсун, сенин колуң кармап кетейин дегендер болгон. Ошон үчүн количество 1122ге чыгып атат да. Эгер эч ким кабар албаган болсо, анда мындай 1122ге чыкмаган эмес. Ошол көбүнчө ушул азыркы күндө ооругандардын гана тегерегинде иш жүрүп атат. Ал эми айткан 50 адамдын пока көзөмөлдө турат алар. Эгерде алар кандай чечим болот, ал жерден эми оору чыккан болсо, анда алардын дагы бүгүнкү күндө бирок ага карабастан терүштүү иштери тынбай жүрүп жатат.
14 күндүк карантинге алынган булар келгенде, үйлөрүндө, көзөмөлдө жүргөндө айтып атпайбы азырчы? Буга чейин өкмөттө штатта 3 категория менен иш жүрүп келген. Бул биринчи категорияга киргендер эң кооптуу мамлекеттер кирген. Буга ошол эле Китай, Иран, Корея, Түштүк Корея, Италия ошого окшогон мамлекеттер кирген. Алар биринчи категория. Алардан келген адамдар болсо, анда бардык 14 күндүккө киргизилет. Экинчи категория болгон бул дагы ушундай мамлекеттер кирген. Ал эми Сауд Арабиясы 3-чү категорияга кирген. Себеп деген ал жакта оору ошол мынчалык 14 күндүккө жаткырылбастан үйүндө көзөмөлгө гана алынган болуп калган. Анан биздин кызматкерлер ошол саламаттык сактоо кызматкерлери үстүртөн көзөмөлгө алып тургандагы ошол моментте оору чыккандан кийин алып келип жактырылган. Кандай көзөмөлгө алгансыздар ошондо? Кандай болду? Мындай ар бир жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер бар эмеспи? Ошолор келгенде булар менен опрос суроо жүргүзөбүз. Суроо жүргүзгөндө денеңиз ысыган жокпу? Эч кандай мындай жөтөл, чүчкүрүү, бышкыруу жана башка коопсуздуу болгон жокпу дейбиз. Эгер боло турган болсо, тез аранын ичинде медициналык кызматкерлерге кайрылгыла дегенбиз. Андан кийин термометрия жүргүзөбүз. Мындай жанагы атайын термометрлер бар, бесконтактный. Ошолор менен температурасын өлчөп туруп, ошондой жүргүзөбүз. Андан кийин булар 5 кишини жаткырганыбыздын себеби ошолордун биринчи белгилери температура чыгып, жөтөлүп, анан кооптуу болгондон кийин ошол жанагы сурамжылоо жүргүзүп атканда ушулардын табылгандагы, анан ошолорду алып келип больницага жаткырдык. Больницага жаткырып, ошол келген күндө эле больницага жеткен анализ алганбыз. Анализи кечээ күнү такталып чыгып атат. Ушуну жана сиздер биринчи келгенде карантинге алынып атпайбы булар? Үйдө карагыла деп. Ошондо мындай түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн эмес, мындай коомчулукта айлананы мындай той кылып чакырып, туугандары менен мындай кылбагыла деп. Же андай көзөмөл мүмкүн эмеспи сиз карап турган? Жүргүзөт. Эми мисалы үйгө келген кишини кантип жок чыгып кетти дейсиң, туурабы? Учурашкан келген жок. Сиздер тарабынан мисалы медиктер жа үй бүлөлүк дарыгерлер карап атат деп атпайсызбы? Ошолор мындай жакшылап караса болбойбу эле, киргизбей койсо, мындай той кылбай, той кылды деп атышат да азырчы. Ошол паника болуп турат да, башка маселе эмес. Той кылып ийген булар деп. Той кылбай тандырсың. Ал маалымат жок, той кылгандыгы боюнча маалымат жок. Андай ошону тактап койсо. Коронавирус менен катталган жарандарды түзмө-түз дарыгерлер карайт да, анан дарыгерлер канчалык деңгээлде сакталып атат, мисалы бет кап менен. Биз дарыгерлер атайын комбинезондор бар. Комбинезондор кийишет, анан бет каптарды кийишет. Ошолор ошо оорулар менен контактта болгон кишилер биринчи өздүк гигиенаны өзүн өзү сакташ керек. Андан кийин айлана чөйрө жакын болгондор жасайт. Мисалына бүгүн жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан кишилерди караган врачтар, медсестралар, алар эч жака чыкпайт, үйүнө да барбайт, ошол жерде тамак ичишет, ошол жерде жаткырышат. Бул деген коопсуздукту камсыз кылуу болуп эсептелет. Канча күн? 14 күн. 14 күн. Азыр облустун аймагында канча адам карантинде жатат? Себеби сырттан келгендер да бар да. Анан карантин дегендин өзү эмне? Бул үй карантин деген көп түшүнбөйт да. Кандай эрежелер болуш керек? Карантин деген атайын жоо бар, жоо менен бекитилген. Мисалы мындай сузакта чрезвычайный ситуация киргизип атпайсызбы? Андан кийин булардын өзүнүн эрежеси бар. Көп коомдук жерлерге барбаш керек, үйүндө сакташ керек, өздүк гигиенаны жана коомдук гигиенаны сакташ керек. Анан кийин мындай той топурга, майда андай жерлерге көп өзүн өзү мындайча айтканда самоизоляция болуш керек да. Анын атайын эрежелери бар. Аны баарын сакташ керек. Анан мисалы колду бат-бат самындап жууп туруш керек. Бет кап кийиш керек мисалы. Бул өзүн сактаган болуп эсептелет. Эгер оорунун бир эле белгиси болуп, мисалы температурасы көтөрүлүп, ысытма чыгып, же болбосо жөтөлсө, же болбосо чүчкүрсө, же болбосо жанагындай дем алуусу кыйналса, анан кийин тамагы кызарып, мындай кычышкан пайда болсо, ошол онун биринчи бул обычный эле гриппке окшогон оору. Грипп болгондой эле оору. Мунун коркунучу жок. Бунун коркунучу баягы тез таркап кеткенден болуп атат. Дүние жүзүндө ушундай болуп атат да. Атак башка оорулардан өтө мисалы бир эле мисал келтирейин. Туберкулездон бир күндө 2,5 кишиге чейин. СПИД менен, гепатит Б менен, анан кийин кээ бир обычный грипптен 3,5 киши бир күндө кишилер өлөт. Ал эми бул оорудан бар болгону 36 бир күндө болгон киши. Же болбосо
мына ага чейин чочко кирип болду, канаттуулар кирип болду. Алардан 46-43% ооругандардын ичинен кайтыш болгон. Ал эми бул оорудан болсо бар болгону 2-ден 3% чейин гана кишилер ооругандар. Анын ичинен дагы негизинен картаңдардын арасында, карыган кишилердин арасында өлүмгө душ ооругандар көбөйүп атат. Ал эми 12 жашка кишилердики жөнөкөй эле обычный легкий формада өтөт, 50ге кишиге даже белгисиз, бессимптомдуу өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул ар кимдин өзүнүн индивидуальный жанагы иммунитетине жараша болот да. Ар кимдинчи ички күчтү каршылык көрсөтө турган күчтөрүнө жараша болот. Ошондуктан мындан коопсуздугунун кереги, мындай коркунучтун кереги жок. Башка оорулардын мындайча айтканда өлгөмгө дуушар болгондордун пайызы өтө аз. 2,2 же 3ке чейин эле. Жалпы карантинге алынгандардын саны. Мындан башка да. Кандай? Карантинге алынгандардын саны. Карантинге алат. Мисалы биз жанагы Умрадан келген 51 кишини бүгүн таптап туруп, мисалы ар бир райондордо атайын обсервация деп коет. Бул убактылуу, бул дары-дармек берилбейт, убактылуу тамак берилет, бирок күнүнө врачтардын көзөмөлүндө болот. Эртең менен кечинде термометрия жүргүзөт, опрос жүргүзөт, ошол жерде 14 күнгө чейин. Оорунун белгиси жок болсо 14-күнү анализ алып туруп, отрицательный болсо чыгарып беребиз. Азыр ошо 3 кишини дарылап, калыбына келтирүүгө бизде мүмкүнчүлүк бар? Бар. Бүгүнкү күндө алардын состояниясы орто, эч кандай коркунучу жок. Мындайча айтканда атайын, мындайча айтканда вируска каршы дарыларды алып атат. Симптоматический, эгер температура болсо, түшүргөн дарыларды, антибиотиктерди жана вирустарга каршы препараттар бүгүн жетиштүү. Биздин саламаттык сактоо тармагындагы ушул дарылаганга күчүбүз жетет. Азыр ошол оору катталды деген 2 айылды карантинге алды деп атышат, 3 ай. 2 ай. 2 айылды эмес карантинге алган. Ал жерде бүт область, район боюнча чрезвычайный ситуация объявить этип, ошондо кээ бир жанагы чек коюлду да. Мына чоң жыйындарга, маалымат мындай жыйналык чыгарганга, анан кийин жана мероприятие өткөргөндө, той топулдарды өткөргөнгө баарына мындайча айтканда чектөө киргизген. Базарларга чектөө киргизилбейби? Базарлар жок, базарлар кадим киргизилбейт. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарындагы базарлар, дүкөндөр эч бирине чектөө кирилбейт. Жалал Абад кирген жок бүгүнкү күндө. Базарлар толук кандуу иштейт. Биз ойлойбуз, эгерде мына Сузак районунда деле өзгөчө кырдаал киргизишти, бирок дүкөндөрү, бардык нерселер иштейт. Но ошол айылга гана кичине чектөөлөр болот, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ушул нерселер бар. Анан иштегенге өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин эгерде тойканалар же башка нерселер иштесе, анда булар чара көргөнгө шарт. Сиздер айтып атасыздар да, кечиресиздер. Мына карантин 14 күнгө белгиленди деп атасыздар. Эми азыр бүгүнкү күнгө салыштырмалуу ушул алдыдагы 14 күндүн ичинде бул цифра дагы бир топко көбөйүшү мүмкүн да, туурабы? Кандай издейсиздер? Ооба. Божомолуңуздар кандай болгон? Эми бул божомол мунун арасында баягы контактылар арасында болушу мүмкүн. Ошол 14 ичинде оорунун белгиси пайда болсо, ошол оорунун белгиси пайда болгондон эсептелет да. Дагы кете берет бул. Мисалы бүгүн кечеги 3 кишини айтып атпайбызбы? Ошол 14 күн. Эртең дагы бирөө болсо, эртеңки күндөн башталып 14 күн эсептеле берет. Мындай кете беришет да. Оорунун эң акыркы пайда болгондон баштап туруп, токтогондон кийин 14 снимать этилет. Азыр 3 ай канча шектүү бар мындай шектелип аткандары? Шектелген эч ким жок. Шектелгендер жокпу? Эч кандай. Эгер ошол оорун белги менен кайрылса, биз ал кишини жаткырабыз. Атайын биз мына жугуштуу оору бөлүмүн бошоттук туруп, атайын ошол жерге бактериялык отделениеде жаткырабыз, анализин алабыз. Анализи мисалы жөнөкөй эле же мындай суук тийип калышы мүмкүн, же болбосо обычный грипп болуп калышы мүмкүн. Аны анализин только лабораториялык менен гана коронавирус бар или жок экенин билебиз. Жаш балдарга да жугабы? Жаш балдарга да. Бүгүнкү күндө жок, бүгүнкү күндө жугуп калышы мүмкүн. Бул эч ким гарантия бере албайт, жукпайт депчи. Эгер оору менен контакт болуп калса, жугуп калышы мүмкүн. Бирок ошолордун арасында 12-14 жашка чейин балдардын арасында өтө жеңил формада өтөт бул. Жеңил формада. Бул жолдорунда айтып кетпейсизби? Азыр колуштап жатат. Эми эки эле жолу бар. Бирөөчү мына аба аркылуу жугат. Мындайча айтканда чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, эгер жакын 1 метр аралыкта болсо ошондой. Анан кийин экинчи контактный деп коет. Мисалы биз кучакташып көрүшүп атабыз, салам беришип атабыз, жана башкалар болот.
экинчи жолу ошол жанагындай сотовый телефон же болбосо дагы башка предмет ошол булганган болсо ошол шилекей менен же башка менен ошондон жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол эки эле жол бар: контактный и воздушно капельный. Азыр Кылычбек аке сизге дарыканаларга барып көрдүк да, бет кап тартыштыгы, анан антисептикалык каражаттардын тартыштыгы жаралып атат. Бул жаатта эмне иш отурат? Маалымат уккан адам бүт аптекага аябай барып атышат да. Жабат жок. Бул жерде азыр сүйлөшүүлөр болду. Бизге центральный аппараттан азыр Бишкек шаарынан бет каптар жөнөтүлдү. Алар уже биз продажага чыгат турган бет каптар келип атат. Биз аптекаларга коюлуп, алар сатууга чыгат. Андан сырткары жергиликтүү өзүбүздө немеде Бишкек шаарында күнүнө 50 миңге тиккен бет немелер болду. Азыр бизде вирус ошол именно коронавирус бизде катталган үчүн республиканский штаб биринчи кезекте бизге толук кандуу ушу элге бет каптарды жеткирүү боюнча аптекаларга сатуу боюнча анын астында иштер аракеттер жүрүп жатат. Азыр чыккан бүгүн бир эки саат ичинде келип калат. Кылычбек аке сиздерге суроо берейин деп кеттим. Азыркы учурда мына дүрбөлөңгө алдырбашыбыз керек, паника болбош керек. Ошондуктан билесиздер, социалдык тармактарда туура эмес, жалган маалыматтар тарап атат. Азыркы учурда тиги жакта болуптур, бул жакта болуптур деген. Буга канчалык деңгээлде сиздер тарабыңыздардан реакция болот? Аны менен катар эле канча күч түзүмдөр тартылууда бул жагдайга? Азыр эле өзгөчө кырдаалдар киргизилди, ал жерге посттор коюлса, мындайча айтканда бизде жетиштүүбү? Рахмат сурооңузга. Бизде азыркы ички иштер кызматкерлеринин эң негизги милдети бул ошол жердеги жугуштуу оорулардын тарап кетпөөсү үчүн тиешелүү кызматтар менен бирге ушу тосмолорду уюштуруу. Азыр мына Сузак районунда өзгөчө кырдаал киргизилди. Биздеги эң негизги азыр Благовещенко, Орто Азия жана Бостон айылдарында 19 пост уюштурулат. Кирген чыккан жерлерине тиешелүү кызматтар менен бирге ошол жерлерде чектөө болот. Ал эми бул жугуштуу ооруларды таркатпоо үчүн бизде күч каражаттар жетиштүү бүт область боюнча. Азыр эми ушул дагы мындан кийинки бул окуянын өрчүшүнө жараша биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Дагы бир суроо. Азыркы учурда кечээ рейд Жалал Абад шаарында башталды, Эрмек Байланыч. Сиздин Сузак районунда деле негизи эле Жалал Абад шаарында деле биз кийин рейдтен кийин дагы көрдүк, көптөгөн тойканалар иштеп аткан. Буга өкүл дагы мен ойлойм мындай терең көңүл бөлөт болуш керек. Бул нерселерге канчалык деңгээлде катуу чара көрүлөт? Ошол жерлерден тарап атпайбы көпчүлүкчү? Өкмөттүн тыюу салганы канчалык деңгээлде токтом иштейт? Эми өзүңүздөр билдиңиздер, мына биздин территорияда 3 учур катталгандыгына байланыштуу территориянын бардык аймактарында район боюнча өзгөчө кырдаалдар киргизилди, абалы киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар абалы киргизилгенде бардык жеке менчик болобу, алардын баарына биз уже беребиз эскертүүлөрдү. Бүгүндөн баштап мына өзгөчө кырдаалдар болгон жерлерде массалык мероприятиялардын баарына тыюу салынат. Анан эми боюнча мына жогору жакта айтып өтүштү. Биз блокпостторду эмне үчүн коюп атабыз? Кээ бирлер айтып атат, бияктан киргизбейт, чыгарбайт деп. Андай болбойт. Кирип аткан адам дагы, башка жакта мейманчылыкка келеткан адам дагы бул жакта оорунун ачагы пайда болуп калышы мүмкүн деген кооптор менен ал жака көбүрөөк кирбеш керек. Башка обходной жолдор менен кете турган жолдорду түзүш керек. Анан менин оюмча буну бүгүн бардык жерге таркатылгандан кийин жерлерде жергиликтүү өз алымчы башкаруу органдарына буйруктар кетти, токтом чыкты. Ошонун негизинде бардык ишканалар бүгүнкү күндө коомдук тамактануучу жайларчы, особенно ошол Круговойдун жанындагылар. Эми мындайда коомдук тамактануучу жайлар бардык учурда керек. Эми адамдар өзү нары бери каттап аткан учурда ачка калбаш керек. Бирок ошол жерлерди тез биз дезинфекциялоочу тизмелерге киргизип атабыз. Мисалы, кайсы учурда адам аз болгон учурларда аларда күнүнө бирден дезинфекциялоо учурлары катталат. Ал эми тамактануучу жерлер менен 50 адамга чейинкилерди жабуунун керек зарылчылыгы жок. 1500дөн баткан банялар деле иштеп атат го канча күндөн бери. Эч эле айтсак эч ким көңүл. Урматтуу туугандар, эми жеке менчик ишканаларды резкий чектөө киргизиш кыйын экен. Мына бүгүн жарандык коргоонуу комиссиясынын чечими негизинде өзгөчө кырдаалдар киргизгенден кийин бардык ошо өзгөчө кырдаалдар учуруна макул болуп ошо менен иш алып барыш керек. Бүгүндөн баштап андай иштөөлөр катталбайт. Өкмөттүн токтому 12 мартта чыккан. Анда чектөө киргизилсин, тыюу салынсын деген эмес. Чектөө киргизилсин, ушундай көп мындай эл чогулган жерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө, тойканаларга ошо кожоюндарына түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деген гана токтом чыккан.
Андан кийин кече күнү жаңы токтом ошол токтомго өзгөртүлгөн кезинде анда эми тыюу салынды. Мына эми кече Жалал Абад шаарынын мэри эми кыдырып ошонун токтомун эми кыдырышты баштады. Эми жаппагандарга чара көрүлөт. Катуу чара көрүлөбү? Ысыкта 25 градуста жукпайт дейт го. Чынбы же элдер жөн айтып атышабы? Мындай, мисалы азыр Иранда 25 градуста оору катталып атпайбы? Бул эми мындай да, мына айлана чөйрөдө өзү вирус көпкө чейин турбайт. Эгер жакын мисалы жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жакын болсо ошондо аны жугуп атат. Непосредственно контакт болгондочу. А так вирус мындай холоддо, минус температурада устойчивый, ал эми плюсовой температурада көп турбайт, неустойчивый. Ошол болот. Анан непосредственно контакт болгондо аны жугуп атат ошо. Дагы бир суроо. Ушул илдеттин орунун аныкталышы үчүн бизде канчалык деңгээлде лабораториялар күчтүү, жер жерлерде канчалык деңгээлде? Мына бүгүнкү күндө биздин республика боюнча 6 лабораториябыз бар. Вирусологиялык лаборатория, анын ичинен бирөө Оштогу вирусологиялык лаборатория бар. Бүгүн Жалал Абадка атайын машинабыз бар. Атайын автолаборатория алып келебиз. Автолабораториянын ичинде бүт жабдыктар бар. Специалисттер окутулган. Бүгүн алып келип коебуз дагы. Бүгүндөн баштап туруп Жалал Абадтын алынган пробаларды Ошко жибербейбиз. Жеринде жасайбыз бүгүндөн баштап туруп. Азыр Оштон чыкты. Кудай буйрса 1-2 саат ичинде келет. Тест системаларды коебуз, барсын. Ошон менен эгер бирөөдөн чыгып кала турган болсо, муну кайра референс лаборатория Бишкекке жөнөтөбүз дагы подтверждение алабыз. 2-3 жолу подтверждение алгандан андан кийин оору бар экенин ошондо гана объявить этебиз. Мобильный автолаборатория. Ошол жанагылар үчөө чыккан айылдар массовый дезинфекция болобу? Масштабный. Мен Нурмурат мырзага сурайынчы кечиресиздер. Нурмурат мырза, мына Бесиз область Өзбекстан менен чектешкен. Кече Өзбекстандан үнө жайылды, 13 адам катталды. Анан алардан бул жака өтүп аткан адамдар жокпу. Биринчи суроо. Экинчи суроосунда Жалал Абад шаарында коомдук транспорттар дезинфекциялар болду. А бирок областтын башка район шаарларында, элдүү жерлеринде мекеме ишканалар, коомдук транспорттор, частный таксилер дезинфекцияланып атабы? Биринчи чек ара боюнча айтып кеттиңиз. Чек ара боюнча мурунку күнү саат 8-де, мындан 2 күн мурун саат 8-де Өзбекстан тарап жапкан. Бирок 3 күнгө коюлган, 3 күндүн ичинде булар өздөрүнүн жарандарын кабыл ала башташкан и биздин жарандарды чыгара баштаган. Бул 3 күн булардын эмеси боюнча 3 күндүн ичинде ошондой процесс жүрүш керек дагы. Мындайча айтканда өздөрүнүн жарандарын толук кабыл алып бүтүрүп, биздин жарандарды толук чыгарып бүтүрүп, андан кийин жол толугу менен Өзбекстанда жабылат. Себеп дегенде бул жерде жолдун жабылганына биз Кыргызстанда эч кандай каршылык көрсөтпөдүк. Себеби бул жерде жөө өтүүчү гана пункттар биздики, өткөрмө пункту. Ал жерден эч кандай товар же болбосо чоң грузовой машиналар өтпөгөн үчүн ага Кыргызстан тарап мен ойлойм эч кандай чектөө киргизбеди. Ал эми Казакстандан чек арасы бүгүнкү күндө грузовойлор толук кандуу иштеп атат. Бизге керектүү продукциялар, бүт продукта питаниялардын баардыгы кирип атат. Ундун баалары бүгүнкү күндө көзөмөлдө турат. Өкмөттүн токтому чыкты, баа ашпаш керек, 1800 сомдон жогору чыкпаш керек деген чечимдер уже кабыл алынды. Ошонун негизинде биз көзөмөлгө алынат, бул толук кандуу. Эгерде биздин ишкерлер сатуудан баш тартса, анда биз жергиликтүү бийлик өзүбүз түз Бишкек шаарынан алып келип туруп элге фуралар менен таркатышты баштайбыз, сатышты мындайча айтканда. Ошону бир бекер бербейт, конечно, сатыла баштайт. Анан ошол эле кезде азыр айтылып кетти, бизде азыр штабта сүйлөштүк, 400 килограмм хлор запаста турат. Бул запас. Андан сырткары тынбай бала бакчалар, ошондой окуу жай, мындайча айтканда коом көп жерлердин баардыгы жүргүзүлүп атат дезинфекциясы. Ошол эле кезде бүт райондордо жүрүп атат. Азыр 1 тоннаны биз Казакстандын границадан өтүп, азыр Жалал Абадка көздөп жөнөдү 1 тонна хлор. Ал келип калса биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттин каражатынан алабыз. Андан сырткары республикадан дагы азыр кошумча бизге ошолор келип атат. Бүгүнкү күндө акча каражаттарды финанс министрлиги чечип берди баардыгын. Бизде акча каражаттар турат. Өзгөчө кырдаалдар киргизилгендигине байланыштуу бул баягы тендерде көп убакыт албайт. Сразу түз келишим менен түзүп туруп, хлор жана ошондой бет каптар бардык нерселерди бүгүнкү күндөгү керектүү нерселерди алганга шарттар толук кандуу бар десек болот. Азыр область аймагында группа рискада ошондо канча адам болуп атат жалпы? Моундай болуп атат да, эми биз жалпы бүгүнкү күндө
50 адам бұл bir самолетте учуп келген. Жалал-Абад областынан. 51 geçsesi. 51 adam. Анын içinden бардыгы уже жаткырылды. 5 o азыр инфекционныйга келип жаткан, анын ичинен уже тастыкталган 3 болуп турат азыркы күндө коронавирус менен оорусу менен. Ал эми ошол 5 3-өнүн ичинен контактка барган адамдар, эми мисалы үчүн коңшусу кирген, коңшуга кимге кирген, ушулардын бардыгы биригип 1122 адам ошол айылда болду. Бирок 5 адамды биз Централ Республиканский штабка бердик. 5 адам ошол 3 адам келгенде, 2 адам келгенде, азыркы күмөндөлгөн адам келгенде Чүй областынан тосуп алып аларды. Мындайча айтканда контакт болгон деген ойдо болуп атабыз. Учурашып, эми туугандары 5 адам. Алында өзү айтып атат, "Mo планча менен тосуп алган аэропорттон" деп. Тосуп алган ошол 5 адамдын списогун ал жакка койдук. Эми алар Чүйдүн штабы иштеп, ал адамды табып, мындайча айтканда өздөрүнүн чараларын көрүшөт. Иш жумушун жүргүзөт. Демек, Чүй облусунан 5 адамдын тизмеси? 5 адам тизмеси, ал 5 адам уже ички иштер кызматы аныктап чыгып, азыр ал жакка жөнөтүлдү. Аймактарда кайсыл жерлерде уюштурулуп атат жанагы обсервациячы, анын шарттары кандай болуп уюшулду? Эми урматтуу журналисттер, обсервация боюнча биз бүгүнкү күндө шартты 100% жакшы бардыгында туалети бар, андай дештен алыппыз. Бүгүнкү күндө лицейлердин жатак каналарында уюштурулуп атат, больницаларга уюштуруп атабыз, санаторияларга уюштуруп атат. Ушул жерлерде буга чейин дагы адамдар жашап келген, условиялары бар. Бирок ошондой жерлерге биз азыр уюштуруулар жүрүп атат. Көбүрөөк биз лицейлерге, санаторияларга уюштурулуп атат. Эми кээ бир кемчиликтер может быть болуп калышы мүмкүн, бирок аны жокко чыгарууга жергиликтүү бийлик аракетин жасап атат. Тамак ашы боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр акча каражатты ушулар чечип атат. Ушулардын шотуна кетип, ошолор акча каражатын жергиликтүү бийликке берет да, жергиликтүү бийлик ошо менен тамак ашын камсыздап атат. Эми мындайча айтканда, конечно, 100% эле жакшыбыз дегенден деле алыспыз. Эми кемчилдик болсо, мен ойлойм сиздер менен бирге аны жокко чыгарып турабыз. Бул жерде мен өзү журналисттерге бир сиздер менен жолугушуп бир сүйлөшөлү деген. Мына бүгүн биздин элибиздин башына оор түштү Жалал-Абад областына. Урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулукка мен айтат элем, бүгүн биз бир жагдан баш чыгара турган убакыт, бир жеңден кол чыгара турган. Биз бирибиз мындай критикалап, же бул мындай кылды дебестен, ошол кемчилдикти силер алып чыккыла, ушуну жоюп бергиле деп чыгарсаңыздар, биз ошону жоюунун астында аракетти жасайлы. Кээ бир жерде кемчилдик кетип атса, айттыңыздар, коюңуздар маселени. Элге мен айтат элем, сиздер менен биргеликте сиздер азыр чоң күчсүздөр. Сиздер туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элди баягындай эмеге алдыртпастан, товарлар көтөрүлүп кетет, же мындай болуп кетти дебестен, биз бардыгыбыз бир команда болуп иштей турган мал. Ошондайда башыбызды бириктирип, бардыгыбыз бир командада иштеп берсек, эл үчүн, журт үчүн бир жакшы кызмат кылып берсек, элдин ойлойм, эл билбесе да бүгүнкү күндө акыретте Алла билет деген ойдомун. Ошон үчүн бардыгыңыздарды ушу ынтымакчылыкка чакырып, бардыгыбыз биргеликте жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары, бүт бардыгыбыз журналисттер, бардыгыбыз биригип туруп, ушу Жалал-Абадтан ушул нерсени алып чыгып кетели турганда. Биргеликте алып чыгып кетели, элибизди түшүндүрөлү, үйдөн чыкпоону, бүгүнкү күндө жаш балдарды көчөгө алып чыкпашты. Азыр мына келатып, жолдо келатсак, дагы деле жаш балдарды жетелеп жүрүшөт. Элге айта албай, жок жаш балдарды киргизгиле, эмне үчүн жетелеп жүрөбүз? Баланын ден соолугу бардыгыбызга, өзүңөргө керек болуп, бизге деле керек. Ушул нерсени сиздер көбүрөөк агитация кылып, Facebooktардан, соцсеттерден өзүңүздөрдүн сөздөрүңүздөрдү жазып кайрылсаңыздар, сиздерди көбүрөөк эл угат. Ушуга жагынан мен сиздерден жардам күтөм. Өзгөчө кырдаалдар канча убакытта киргизилди? Эми өзгөчө кырдаалдар узактыгы эми бул стабилдешкенге чейин. Ал кайсы учурда ошол оору катталбай калганда биз өзүбүз жарандык коргоо комиссиясынын чечими менен кайра өзгөчө кырдаалды алып салабыз. Эми Кудай таалам ошого тезирээк оор берген болсун. Анан урматтуу журналисттер, менде да сизге бир айта турган сөзүм бар. Мына сиздер менен маалыматты көбүрөөк жеткирип алсак болот. Стихийный 1-2 саатта бир күнгө болгон базарлардын баарын жабылды.
мына Жума базары Сузактын центриндеги кечеги чечим менен штаб чечим менен жаптык. Ал жерге билесиздер, башка райондордон, башка шаарлардан келгендер бар. Ошого окшогон жерлер жаап атат. Анан эми карантин болгон жерлерде дагы андай чоң базарлар боло турган болсо, аларды да жабуу боюнча чечим кабыл кылабыз. Ошондуктан Жума базар бул ушул неделеден баштап Жума базар Сузак районунда бул центринде болбойт. Ошону биз жарыялап койсоңуздар. Мал базарлары кандай болот? Мисалы, Сузакта мал базарлары башка. Негизи эле чектөөлөр боюнча дагы бир шере айтып коесуздарбы? Кандай чектөөлөр болот? Кайсыл жерлерге мисалы үчүн чыкпай туруу сунушталат мисалы үчүн? Ошолор боюнча дагы. Эми өзүңүздөр туура түшүнсөңүздөр, карантин объявить этилгенде территорияларга объявить этилип атат да. Территориядагы адамдар баягы эми эң көбү биз контакты болбош үчүн объявить этип атабыз. Үймө-үй отуруш керек. Адам оорулар үйдө отурса бири-бирибизге жугузбасын деген маселе болуп атат. Анан эми карантин объявить этип блокпосттор коюлган жерлерде ошол жака кирип бараткан адамдарга чектөө киргизилет. Андан сырткары ал жерге свободно кире тургандар райондун жарандык коргонуу комиссияларынын күч кызматтары баардыгы свободно кирип чыгышат. Өзүнүн спецодеждалары менен. Андан башкалар киргенге эми оору коркунучу бар ачактарга киргизбөгөнгө аракет кылабыз. Анан эми свободно кирбейт, маска менен кирип, продукт кылып чыгып турса болот. Андай өтө эле чектөөгө коюлган жок. Анан главный эң негизи маскалык мероприятиялар өтпөйт. Бирибизге каттоону кыскартыш керек. Бүгүн тартип менен гана эгер ушул жарандык коргоонун мыйзамдарына так баш ийе турган болсок, биз муну кыскартуураак жеңебиз. Анан биз бирибиз баш ийбей, мыйзамга карабай, бирибизге дагы каттай бере турган болсок, бул жугуштуу оорунун алдын алып токтотуш керек. Мына Кытай мамлекети канча миллиарддаган эл тартиптин негизинде ушул карантин киргизген жерлерде үйүндө гана чыкпай, эчке көчөгө чыкпаганын айнап, буну жеңип кетип атат. Биз дагы ошондой сплоченный бирибизге маалыматты туура жеткирип, ушул карантин болгон жерлердеги айрыкча көчөгө чыгарбастан карай турган болсок, мен оюмча буну жеңебиз. Ушул убакытта мал базарлары эмне болот ошондо? Мал базар тууралуу бул штабтын чечими дагы кабыл аласыз. Ошол карантин болгон территорияга жакын жайгашкан, ошондуктан азыр бул боюнча да чечим кабыл алынат. Кечиресиз. Жума базар экен да? Жума базар бүгүнкү күндө анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, Жума базар эмес, Жума мечиттерден бери жабылды. Мечиттерде азан окулбай, азан окулат болгону ал жерге барып элдер мурдагыдай намаз окуй калат. Ошондуктан бул боюнча дагы иш алып барабыз. Кечиресиздер, ошол Жугуз алгандар боюнча бир үй менен үчөтүң деген туурабы? Ошол кичине эми мындай кылсак, ушул үй бүлөлөрдүн эмесин кичине жашыгында кармайлык, фамилияны айтпайбыз. Фамилиясы айтпайбыз. Анан бир үй бүлө ошолордун дагы күмөндөп айтпасак, себептен ал адамдын дагы эмесин бузбайлы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө азыр катталган боюнча уже чыкты, ошонун астында иш алып берсек. Себеби ал адамдын да укугун эме кылбайлар, эртең элине урап, эртең эле Кудай кааласа айып чыгат. Чыккандан сен баягындайсың деп сөз болуп жүрбөсүн, ошого абайласак, урматтуу журналист. Ошол жагын айтып алса дагы ошо бир үй бүлөдөн же жок, ушундай да. Бул жерде 2-3 айылдан 2 айылдан 2 үй бүлөдөн. Бирок ошолордун баягы күйөөсү менен аялы барган, ошонун күйөөсү барып атат төрөсүнө. Дагы башка кишинин атасы менен баласы ошондой 2 семьядан ар түрдүү кишилер, бирок 2 башка үй бүлө. Азыркы күндө мына бет кап боюнча, маскалар боюнча тартыштык болуп атат. Биз ошого катты мындай неме кое элекпиз. Эртең ушул аптекаларга толук канды жеткирип, толук канды элге жеткирип алгандан кийин уже биз көчөдө жүргөнгө да талапты уже кое баштайбыз. Сөзсүз маскасыз көчөгө чыккандарды биздин укук коргоо органдары кармап, эмне үчүн маскасыз жүрөт, андай жүргөнгө мына көрүп атпайбыз, дүйнө жүзүндө ошол практика менен жеңишип атат. Биз дагы азыр толук канды жеткирип кенен сатылып элге жеткирип алса, анан жөн көчөгө мындай бет капсыз чыккан адамды биз уже тыйып салабыз. Бул эми бет чыгууга тыйып сала баштайт. Бирок азырынча эгер жеткирип алгандан кийин анан азыр тыйып салабыз десек, эртең эл чыкпасын дагы, ой силер бет кабы жок эле силер бизге эмне тыйып салып атасыңар депчи. Аны жазбай деле турсаңар болот, муну для информация айтып да. Анан бааларын дагы көзөмөлдөйсүздарбы? Мисалы үчүн ундардын, ошол медициналык каражаттардын баардыгына токтом чыкты, өкмөттүн токтому чыкты. Бааныга ар бир ундун килограмм канчадан килограмм канча сомдон болуш керек, уже токтомдор чыкты. Бизде монополия бар, атайын ошол көзөмөлгө алат. Эгерде кымбат саткан болсо, көрүп атасыздар, бизде Жалал Абад областында 2 кылмыш иши козголду. Ушундай бааны көтөрүлгендиги боюнча финансылык полиция тарабынан козголду. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, Бишкек шаарында даже акчалай берип аткан жерден акчасы менен кармап туруп, ошол ун саткандарды жазалап атат. Бул нерсе бизде дагы жүрөт, толук кандуу жүрөт. Эгерде унду саткандар кымбаттаткан болсо, уголовный ишке чейин барат дагы, мындай катуу чаралар көрүлөт. Ошондо ун баасын көтөргөндөр карата козголду да. Козголду 2 иш. Ошентип баягы мындайча айтканда унду алып келет дагы складка бекитип алып жаап коюп,
мен сатпайм эртең кымбаттап кетет деген ойдо ошого окшогон жана кымбат баада саткандардын үстүнөн иш болду. Өзүнө бир санаганда кайерге кайрылса болот, жана аппаратыңыздар кайерге орнотулат. Аны өзүңүздөр эмес, ошол жердеги жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Ошол жерге ССМдерге кайрылсаңыздар, ошол жерде врачтар прием кылышат. Анан кийин горячий линия деген бар, телефону бар Жалал Абадта. Ошого звонить этсеңиздер, сизден сурайт биринчиден температураңыз бар кандай бар деп. Анан кийин ар бир кишиден барган кишиден ала бербейт. Атайын ала турган кишилер бар, анализ ала турган. Бул жөнөкөй эле мына мурундун көңдөйүнөн, ооздун көңдөйүнөн смывканы алат. Ал смывка алгандан кийин атайын транспортный среда деп коет. Ошого салмай сайын ал вирусту сактап кала албайт. Ошон үчүн ал анализдин результатына таасирин тийгизет. Үйгө кыдырып текшерүү болду. Жок, мисалы үйгө үчүн кыдырбайт. Мисалы ошол умрага барган кишинин өзүнөн алабыз. Анан кийин ошол жерде контактта болгон кишилер. Мун болсо бизден тест системабызда жетишпей калышы мүмкүн. Бул дагы өтө кымбат нерсе турган болот. Анан өтө мындайча айтканда керектүү нерсе да. Ошон үчүн биз көрүнгөн мисалы анда бир Жалал Абадтын тегерегинде почти 1,5 миллионго киши бар. Анын баарын биз камтый албайбыз бүгүнкү. Ошондо алган кереги жок да. Бул бизде ошо жанагы кооптуу болгон гана кишилерден алышыбыз керек. Ошол тест алуу акысыз болобу? Анан саны канча болот? Акысыз. Саны канча? Мисалы үчүн азыр жетишпей калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Канча тест келет мисалы Жалал Абадка? Жок, бүгүнкү күндө азыр бизде келет, бирок канчалык бизде талапка жараша республикадан алып келип берип турат. Мен бүгүн 200-300 деп айта албайм. Болжолдуу саны дагы жокпу? Иә. Болжолдуу дагы саны жокпу деген. Эми саны келет, азыр лаборатория келет. Келгенде мен айтам канча экенин. Мисалы кечээ мен 300 кишиге жанагы транспортный среданы алып келдим. Палычкасы менен, тиги средасы менен алып келип туруп, бүгүнкү күндө 300 кишиден алсак болот. Аны коюп коебуз дагы, анан кийин атайын ПЦР лаборатория бар, анын диагностика бар. Ал 3 этаптан өткөн анализ чыгара турган нерсе. Өтө чоң прибордо жасалат, бул өтө тонкий прибордо. Ошон үчүн ал ошол машинанын ичинде кийин келсеңер иштеп атканын көрөсүңөр эртең. Кандай шартта иштеп атат, кайсы аппараттар иштеп атат, кандай специалисттер жагынан эртең түштөн кийин келет, келгенде коюп беребиз, ичине кирип көрсөң, тартсаңар да болот. Дагы бир суроо да, бул жөн эле мурда мүмкүн айткандырсыз, бул боюнча иши дагы нерсени айтып койсоң, кайсы нерсеге адамдар көбүрөөк көңүл бөлүш керек? Өзүндө мисалы кандай нерселер появиться эткенде, ошого көңүл бөлүп обращаться этиш керек да врачтарга. Эмнеден? Өздүк гигиенаны сакташ керек. Клиника. Клиникабы? Симптомдор. Биринчиден температура, ысытма чыгыш керек. Экинчиден жана катаральный явление деп коюп атпайсызбы? Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө. Анан кийин ооздун тамак көңдөйлөрү кычышып, ооруй баштайт, кызара баштайт. Андан кийин эң негизгиси сухой кашель. Эме жанагы жөтөлүү. Тынбай болобу, ал кандай болот? Жок, пат-пат болот да. Дагы бир коомчулукка керектүү суроо экен. Адамдын организминде бул илдет азыр айтып атасыздар 14 күндүн ичинде белгилүү болот дагы, ал анан тиги анализдер аркылуу аныкталып туруп, анан лечениеге алыныш керек, же болбосо айыкты деген маалымат берилиш керек. Мисалы үчүн бир киши жугузуп алган болсо, ал канча убакытка чейин анын тиги денесинде же организминде же оозунда же кайсы жерде бул канча убакытка чейин сакталып жүрүшү мүмкүн? Анда эч мындай мынча күн жасайт деп айтыш кыйын. Мындан илимий изилдегенде такталган эмес. Бирок ошол организмде жүрө бериши мүмкүн, ал оору вызывать этпеши мүмкүн. То есть бессимптомно өтүп кетиши мүмкүн. Ал организмдин өзүнүн иммунитетине жараша болот. Эгер хроникалык оорулар болсо, мурдагы оорулар болсо, айрыкча мына карган кишилердин иммунитети аз болот да, ошолор проявлять этет. Же болбосо кичинекей суук тийип калышы мүмкүн. Же болбосо толук кандуу тамактанбай калган кезде оору вирус действовать эте баштайт дагы, чыгышы мүмкүн. Ошол симптомдор пайда болот. А так бул жерде вирус деген бул көптөн бери келген вирус, циркуляция. Один бир түрү да, бул жана грипптин бир түрүнүн, бул жерде 34-40ка чейин түрү бар. Ошонун бир түрү болот. Бул коронавирус деп коет. Кайсыл дары-дармек, анан кайсыл тамак аштар ушул оорунун алдын алышы мүмкүн, жардам бериши мүмкүн? Эми дары-дармектер атайын ардын ала турган профилактикалык иштеген жок. Биз жана этиотропин деп коет. Ошол вируска каршы атайын дары жок, бирок жалпы вируска каратчу дарылар бар, ошолорду колдонушат. Анан кийин симптом болсо, мисалы, жөтөл болсо жөтөлгө каршы, ысытма болсо ысытмага каршы, баш ооруса баш ооруганга каршы, ошондой дары-дармектерди биз атайын
клиникалык протокол бар, стандарт лечения. Ошону киргизебиз. Ысырыкчы? Ысырык эми баягы жанагы айлана чөйрөнү дезинфекциялоодо болуп калат да. Мисалы кайсыл тамак аштарды көбүрөөк жесе ошолорда пайда бериши мүмкүн дегеним. Кайсыл тамак аштар мисалы үчүн немеси барбы? Болжолдуу эмелер. Тамак аштын мындай иммунитет көтөргөн тамак. Az социалдык тармактардан суроо келип атат да. Азык-түлүккө карантинге алынгандар кандай тартипте чыгат дейт, эгер азык-түлүккө чыга турган болсо? Азык-түлүккө эч жакта ограничение болбойт, карантин киргизилбейт. Жок, карантинде адамдар алынып атпайбы карантингечи? Ошолор кантип питаться этилет? Карантинге алынган айылдакылар кандай болот? Алар кандай чыгышат? Азык-түлүк керек болсо? Немеси боюнча, мисалы, үйүндө карантинге кирди десе, ал үйдөн чыкпаш керек, ал өзүнүн тамагын жей берет. Азык-түлүк ким алып келип берет ага? Азык-түлүктү, мисалы үчүн, ал азык-түлүк керек болсо, өзү бет кабы менен чыгып, азык-түлүгүн алып, ошону айтып сурайын деген. Ал жерге биз мисалы мамлекет азык-түлүк менен камсыздык бербейт. Ал эми берки биз жаткырып аткан жерде, ал жерде биз азык-түлүк менен камсыздык. Жок, ошо үйүндөгүлөрдү айтайын. Үйүндөгүлөр жок. Үйүндөгүлөргө эми түшүндүрүштөр жүрүп, ал жерде үйүндөгүлөрдү биз ооруду дегенден алыспыз. Просто бул көзөмөлгө алынып атат да. Кокус оору чыгып кетпесин деп. Эгерде ал ысмалап баштаса, анда сразу аны алып кетет. Ошол айылдарга кирип чыгуу чектелеби ошондо? Жок. Кирип чыгарышабы кадимкидей эле? Эми чектөө болот, чектелет. Кирип чыгылбай, тупо эле жабылып калбайт, но чектөө болот да. Эми жөндөн-жөн кирип атканга эмнеге киресиң суралат, посттордо суралат. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул жерде эми ошон үчүн айтып атабыз да, азыр көпчүлүк менен биз жеңебиз дегендин сөзү ошол болуп атат да. Сиздер уже айтышыңыздар керек. Мына көчөдө жөн эле көчөгө чыгып басып жүргөндүн уже кереги жок да. Балдардын бардыгын бир да бала уже көчөгө чыкпаш керек. Биз ойлойбуз уже. Аны үйүндө туруш керек, үйдөн чыкпаш керек. Көчөгө чыгып ойношту токтотуш керек. Мына ошондо биз жеңип алабыз. Канча жерге пост коюлат? Бетке чыга баштады да, негизи ушундагы сактоо боюнча аракет көрүлөбү, негизи кече баян стил тигиз экен уже чыгарып баштады. 9 сомдон деп баасын алар эме кылып туруп азыр чыгарабыз деп аракет кылып атат. Чыгарым баштап атышат. Эгерде чыгарып продажага алып чыкса, аптекаларда сатылса биз эч кандай эме кылбайбыз. Канча жерге пост коюлат? Азыр 19 жерге мерчемделип атат. Эми ушул 3 айылга основном. Эми окуянын өрчүшүнө байланыштуу бул посттор дагы кеңейтилип көбөйүшү мүмкүн. Жаз айы. Алдын алуу чаралары боюнча мен Сабыржан Абдыкеримовичке суроом бар да. Жанагы айтып кетишти, кече Чеченстандын, Белоруссиянын, Түркмениянын президенттери элдерине кайрылып айтып атышат. Тоскош кылып. Мындай жанагы алдын алуу үчүн, урууаш үчүн ысык сууга балды аралаштырып ичкиле. Анан жанагы лимон менен чеснокты ошол жегиле деп атат. Ушулар канчалык деңгээлде алынат? Эми бардыгы тамак ашты, иммунитетти көтөрө турган тамак ашты ичсе, ошол пайдалуу болот да. Ушул айтылгандар көтөрөбү? Көтөрөт. Урматтуу кесиптештер, эми айрым маалыматтарды интернет сайттарынан тапсак болот экен. Сиздерге чоң рахмат. Мына жетекчилер менен Кудай буйрса бат-бат маалымат жыйын өткөрүп турабыз. Нурболот Сабыржанович айткандай, бул кырдаалда биз күч бирдикте буюрса аракет кылабыз. Рахмат келгениңизге. Хорошо.